Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Сөзімді чексіз мейірімді және челемсіз райымды болған Аллах Тағаланың ісімен баштағандан кейін бүткіл аламдың иесі болған Аллах Тағалаға чексіз мақтауларды айтып, андан кейін бізден сүйікті жароке пайғамбарымызға жана анын көз қуанышы болған пайғамбардың үй бүлөсүнө жана пайғамбарыбызды көріп иман келтірген, алар тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүлөнгөн пайғамбарыбыздын улуу сахабаларына Аллахтың салам жана салаваттарын жолдогондон кейін сиздер менен бүгүнкү кыла турган баяныбыз, бүгүнкү кыла турган сабагыбыз бул үй бүлө жөнүндө болмокчу, үй бүлө баалуулуктары. Чындыгында үй бүлө дегенде биз эң алгач Аллах Таала негизи адамзатын Аллах Таала жараткандан баштап көз чаптырсак, ушул нерсе тарыхка бир карасак деген бир нерсени мен баштагым келип турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде астаиту билlah ва из кала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа. Чындыгында Аллах Таала периштелерге кайрылып Аллах Таала мен жер бетинде өзүмдүн орун басарымды жаратам деп Аллах Таала кайрылган кезде эске салабыз келет. Ошол кезде периштелер таң калган. Адам атанын жаралуусун, адамдын жаралуусунун эң алгачкы башталышынан башталган. Ал эми биз исламда, шариятыбызда бардыгыбызга белгилүү болгондой Аллах Таала адам атаны топурактан жаратып, ага рух киргизгенден кийин ал узак жылдар бою тафсирлерде 40 жыл бою ошол аралыктарда адамдын жаралгандыгын, ошол эле учурда Аллах Таала кадыр зат болчу. Күн фаякун. Эгер жарал десе Аллах Таала жаратканга кадыр болгон зат. Бирок ошол учурда көптөгөн бир Алланын башка бир нерселердеги болгон, аларга дагы сыноолор өтүп, шайтандын адамдын ушунчалык өзүнүн жакын барып, аны карап, өзүнүн ушундай бир мамиледе карагандыгын, бирок кийин акырында келгенде Аллах Таала ар бир периштелерге сажда кылууга буйруган кезде аны сажда кылбастан ага душманга айлангандыгы. Ошол эле учурда Аллах Таала адам атаны жараткандан кийин ага шерик кылып, ага Ава энебизди жараткандыгы. Ал эми караңыз, Ава энени Аллах Таала жараткан кезде адам ата сыяктуу эле аны дагы ошол топурактан жараткан эмес. Аны эмне? Аял затын Аллах Таала адам атанын өзүнүн кабыргасынан жараткандыгы. Демек бул аял затын Аллах Таала бизге ушунчалык жакын экендиги. Ал кээде өмүрлүк жолдош, өмүрлүк жарың, өмүрлүк шерик эмес, ал балким аял заты бир бөлүгү экендиги. Эркек адам үчүн ал анын бир бөлүгү экендигин эске сала турган нерсе. Ушунчалык жакын нерсе. Бирок Аллах Тааланын дагы бир хикматы эмне дейт? Аны кабыргадан жаратты дейт. Кабыргадан жараткандыгы эмне үчүн кабыргадан жаратты? Башка бир мүчөдөн эмес, башка бир бөлүгүнөн эмес. Эмне үчүн? Себеби бир жагы ошол ага ушунчалык жакын болгондугу, анын жүрөгүн, анын ички органдардын бардыгын коргоп тура турган, аны бир жашырып тура турган нерсе, ролду аткара турган нерсе болгондугунда турат. Ошол эле учурда анын бир бөлүгү экендигин дагы эске сал. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эмне деди? Аял затын Аллах Таала ошол кыйшак кабыргадан жараткан, аны түздөйм деп сындырып алба деди. Бирок ошол эле учурда аны ошол кыйшак бойдон дагы таштап койбо деген. Демек аялдын табиятын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге толук кандуу үйрөткүсү келген, толуктан тарбия берген. Мына ошондуктан дагы эркекти Аллах Таала эркек кылып жараткандан кийин эркек эркектей болуп өзүнүн ордунда турууга, ошол эле учурда аял заты дагы аялдык табиятын Аллах Тааладан жаралгандан кийин адам баласы жаралууда адам үчүн эч кандай бир ыктыяр жок экендигин, бул Аллах Таала тарабынан берилген аманат экендигин бардыгыбыз моюндай турган, моюн суна турган жана Аллах Тааланын берген сиз менен бизге жазган тагдырына ыраазы боло турган жашоо дегенди түшүндүрөт. Мына ошондуктан үй бүлө дегенде эң алгач адам ата менен аба энени биз эске ала турган. Андан кийинки эле Аллах Таала аяттарда "Ва мин аятихи халакалакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика лааятин лиқауми йатафаккарун" деп айткан. Аллах Таала эмне дейт? Алланын ачык айкын аят белгилеринен силердин өзүңөрдүн нафсыңардан өзүңөргө биз жуп кылып силерге биз аялдарды силерге жубайларды жараттык дейт. Эмне үчүн? Литаскуну илейха деген. Алардан силер бейпилдик табыңар үчүн, алардан жан дүйнөңөр рахат алып эс ала турган кылып Аллах Таала жараткандыгында турат дейт. Демек кандай гана кемчилдик болбосун, кандай гана абал болбосун, адам, эркек адам
үйүнө келген кезде анын үйү ушундай бир шаңга бөлөнгөн, анын үйү ушундай бир кубаныч менен адам сырттан келгендеги бардык нерсесин унутуп үйүнө келгенде бир сакина, бейпилдик таба турган, тынчтык таба турган нерсе экендигин Аллах Таала сүрөттөгөн. Эми ушул жерден дагы бир нерсени баяндап айта турган нерсе Аллах Тааланын башка бир аяттарында хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна деген. Чындыгында аял затын эркектер үчүн силер кийим сыяктуусуңар деди. Ошол эле эркектер силер дагы алар үчүн кийим сыяктуусуңар деп айткан. Бул жерде Аллах Таала эмне үчүн кийимге салыштырган? Себеби дегенде кийим адамды ысыктан сактай турган, сууктан коргой турган, адамдын бир айыбы, кемчилдиги болсо ал кемчилдигин жаап жашыра турган нерсе кийим. Эгерде анын кемчилдиги болбосо, айыбы болбосо, анын кооздугун, анын чырайын, ажарын ача турган, ажарын көркүнө көрк кошо турган нерсе бул адамга кийим болгондуктан дагы аял затын Аллах Таала кийимге окшотту. Демек сиз менен биз канчалык аялдын орду десеңиз, демек ушунчалык бийик. Ошондуктан дагы сиз менен биз кыргыздын өзүнүн тарыхы кенен, тамыры терең болгон улуу кыргыз элинин өзүнүн үрп адатыбызда дагы, каада салттарыбызда, ошол эле макалдарыбызда дагы ошондуктан жакшы аял, жакшы эркекти эмне хан кылат деп көтөргөндүгү. Жаман аял болсо, жаман эркекти жер менен жер кылып жок кылат деген хадистер бекер айтылбагандыгы. Ошондуктан аял заты үй бүлөдө өтө орду чоң. Аял заты өтө чоң жоопкерчиликте турат. Мына ошондуктан тарыхта дагы карасаңыз, канчалаган кыйын адамдар турса, анын аркасында бир аял заты тургандыгы, жоопкерчилиги. Аял затын Аллах Таала бул ислам шариятыбызда алар дайым көп нерседе алдын тургандыгын билүүгө болот. Карап көрүңүз, Аллах Таала Куранда яхабу лима яша инатан ва яхабу лима яша зукур деген. Аллах Таала эң алгач перзент бергенде каалагандарга Аллах Таала биз кыз беребиз деген. Андан кийин каалагандарга уул беребиз деген. Эң алгач аял кишини зикир кылгандыгы. Исламда эң алгач исламга келген пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийинки эң биринчи исламды кабыл алган пайгамбарыбыздын үммөтүнүн эң биринчи үммөтүнө башат болуп эң биринчи баштаган ким десеңиз, бул аял заты Хадича энебиз болуп калат. Ошол эле исламдагы эң биринчи алган шахид болгон, Аллах жолунда жанын берип курбан болгон шахид ким десеңиз, бул аял заты Сумайя энебиз болуп калат. Мына ошондуктан жашоодогу карап көрсөңүз, менмин деген чоң-чоң аалымдардын, Имам Ахмадтын, Имам Маликтин, Имам Бухарилердин, канчалаган азыркы учурда дагы ушул учурга чейинки бир чыгаан адамдардын тарыхты аркасында из калтырган, аты даңкы ааламды дөңгөрөткөн адамдардын аркасында демек аял затын турган. Анын энеси же өзүнүн жубайы, башка ушулар. Демек аял затынын орду жоопкерчилиги өтө чоң нерсе. Мына ошондуктан үй бүлөнүн баалуулуктары дегенде сиз менен биз бул ошол нерседе ар ким өзүнүн кадыр баркын билип, жана ал нерсеге жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн осуяттарындагыдай аял кишине болгон жумшактыгы, аял кишинин назиктиги менен кошо анын жоопкерчилиги өтө жогору экендигин сезип билүү керек. Азыркы учурда тилекке каршы аял затын бир үйдө капаста камалган нерсе сыяктуу баалап, аял затын үйдө отурганда бир ал эч жака чыкпай эле ошол үйдө бир кул катары бир калып калган сыяктуу чагылдырып берип аткан тараптар дагы ошол биздин буга чейинки жашообузда канча кылымдар бою сакталып келген баалуулуктарга, исламга, шариятыбызга көлөкө түшүргүсү келген тараптардын бир тараптуу кылып аткандыгы, бир тараптуу эле эмес, балким аны бурмалап адамдардын аял затынын аң сезимине бир туура эмес түшүнүктөрдү алып кирип, алардын өзүнүн Аллах Таала тарабынан корголгон, Аллах Таала тарабынан түзүлүп берилген жеңилдик, жоопкерчилигинен алыстатып, аларды башка бир пайдасы жок болгон, башка бир нерселер менен алектентип, аял затынын табиятына, алардын Аллах Таала тарабынан берилген назиктигине, табиятына каршы келген нерселерди жүктөп, эркектер менен эркектерди талашып аткандыгы, ошол эле учурда азыркы учурда бир теңдикти кылабыз деп, теңдик менен биз жашашыбыз керек, тең укуктуу болуш керек деген бир чакырыктардын аркасында исламга көлөкө түшүргөн адамдар эмнени максат кылат? Ал теңдик деген нерсе бул бардык эркек адам менен аял заты бардык нерседе бирдей болуш керек, укуктуу болуш керек деп көтөрүп келет. Жок. Чындыгында аял затын Аллах Таала коргогондугу үчүн, Аллах Тааланын назиктигин Аллах Таала өзү түшүнүп билген зат болгондуктан дагы алардын өзүнүн табиятына ылайыктуу жараша жоопкерчилик берген. Ошол эле учурда бир коомдун, бир улуттун, бир мамлекеттин кийинки муунун тарбиялап өстүрүү, алар кадр даярдап бере турган, кийинки муунга алар өздөрү бир коомдун ар бир жаранын кошо турган
даярдап чыгарып бере турган медресе болгондуктан, алар коомго келечектеги муунга тарбия бере турган ушундай жоопкерчиликтүү адамдар болгондуктан дагы шариятыбызда алардын жоопкерчилиги ошол ар бир эркектин тукумун улай турган, ар бир улуттун келечегиндеги муунду толуктап тура турган бир жоопкерчилик жүктөлгөн. Бул өтө чоң нерсе, өтө баалуу нерсе. Ошондуктан дагы ушундай чоң жоопкерчилик иман менен караган көзгө бул өтө чоң улуу нерсе. Аллах Таала аял затына ушундай бир нерселерди берди. Биз теңдик деп отурганда шариятыбыздагы Аллах Тааланын талабы болгон адилеттүүлүккө алмаштырып алган учурлар бар. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе тилекке каршы. Бизде болсо шариятыбыз Аллах Таала ар бир нерсенин табиятына жараша жоопкерчилик жүктөгөн. Мисалы, теңдик менен адилеттүүлүк экөө таптакыр эки башка нерсе. Азыркы учурда кээ бирлери ошол адилеттүүлүктү теңдик деп түшүнүп, теңдикти талап кылып аткандыгы бирок өкүнүчтүү. Теңдик деген эмне? Теңдик деген баарына бирдей болсун дейт. Бирок Аллах Таала табиятты ар кимди ар түрдүү жаратканы, бирөөнү алсыз, бирөөнү күчтүү, бирөөнү чоң, бирөөнү кичине жараткандыгы бул Аллах Тааланын табиятына ылайыктуу адилеттүүлүккө каршы келген нерсе. Теңдик деген нерсе туура эмес болуп калат. Мына ошондуктан эгер мисал кылып айта турган болсок, азыркы учурда бирөө үйүндө мисалы 4 баласы боло турган болсо, бирөө 10 жашар, бирөө 8, бирөө 6, бирөө мисалы 2 жашар боло турган болсо, теңдик кылышыбыз керек дей турган болсок, анда биз аларга теңдиктин аркасында аларга жакшылык эмес, биз зулум кылып коюш коркунучу бар. Себеби дегенде 10 жаштагы баланын өзүнүн табияты бар, өзүнүн көлөмү бар, өзүнүн бою бар, өзүнүн ылайыктуу жеп иче турган абалы бар. Ошол эле 6 жашар, ошол эле 4 жашар, ошол эле 2 жашар баланын да өзүнө жараша табияты бар. Же 2 жашар баланын тамагын 10 жашар балага таңулагандай, же болбосо 10 жашар балага керек кийиле турган кийимди 4 жашар балага кийгизсең, бул адилетсиздик. Мына ошондуктан шарият бизден адилеттүүлүктү талап кылат, теңдикти эмес. Ошол сыяктуу эле аял затына дагы Аллах Таала адилеттүүлүк менен, Аллах Тааланын өзүнүн абсолюттук адилеттүүлүгү менен аял затынын өзүнүн табиятына, Аллах Таала өзүнүн анын назиктигине, анын ошол сулуулук табиятына жараша жоопкерчиликтер жүктөлгөн. Эркек менен талаша турган эч нерсе жок. Теңдик деген нерсе, сен бүгүн муну кылсаң, мен буну кылышым керек деп басмырлоо деген нерсе. Бул таптакыр карама каршы нерсе. Ошондуктан азыркы учурда аялдардын дагы эркек менен тең талашып, эркектердин ишин талашып атканы, эркектердин кийимин талашып атканы, эркектердин жоопкерчилигин талашып аткандыгы бул аялдардын теңдик менен адилеттүүлүктүн аркасында чоң бир ката кеткизип аткандыгы, чоң бир адашууга жол ачып аткандыгын түшүнсө болот. Ошондуктан шариятыбыз бул адилеттүүлүктү талап кылган. Адилеттүүлүктүн каршысында турган бул зулум. Зулум бардык жерде акыбети ал зулум жамандык алып келе турган нерсе. Анын акыбети өтө оор боло турган нерсе. Ошондуктан да Аллах Таала өзүнө өзү зулумду гана Аллах Таала арам кылган. Аллах Таала бардык нерсени өзү арам кылган эмес, бирок жападан жалгыз зулумду Аллах өзүнө арам кылган. Аллах Таала силердин араңарда да зулумду мен арам кылдым деп айткан. Демек, зулумдун тескериси каршысы бул адилеттүүлүк болгондуктан дагы бул дүйнөдөгү Аллахтын мыйзамы, Аллах Тааланын мыйзамындагы таразасы дагы адилеттүүлүктүн үстүндө курулган. Мына ошол нерсени дайым эсибизден чыгарбашыбыз керек. Аял үй бүлө баалуулуктары дегенде, демек, эркек өзүнүн эркектик жоопкерчилигин алсын. Эркек өзүнүн жоопкерчилиги менен ошол үй бүлөнү коргой турган, үй бүлөнүн жоопкерчилигин ала турган, аны бага турган, аны жедирип, кийинтирип, ичире турган жоопкерчилик жүктөлгөндөн ошол нерсе менен элек болуп, ошол нерсенин жоопкерчиликти өзү так болуу, Кудайдан коркуу, алар өзүнүн үй бүлөсүнүн акысына келгенде Кудайдан коркууга. Ошондуктан да Аллах Таала Куранда я юхаллазина аману ку анфусакум ахликум нар, эй Аллага иман келтиргендер, өзүңөрдүн алгач өзүңөрдү жана өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү дозок отунан куткаргыла деп аткандыгы. Жана албетте аял заты менен эркектин табияты эки башка болгондуктан да Аллах Таала өзүнүн адилеттүүлүгү менен лиздакар мисли хазил унсаин деп Аллах Таала мурас бөлүштүрүү маселесине келгенде дагы бир эркекке эки аялдын үлүшү туура келет турган өлчөм берип аткандыгы. Бул деген сөз кээ бирлери азыркы учурда ошол динге көлөкөс түшүргүсү келген, динди бурмалагысы келген, динди жаман көргөзгүсү келген адамдар, шайтан жана шайтандын аскерлери болгон адамдар эмне кылат? Бул жерде адилетсиздик деген дагы бир нерсени чагылдыргысы келет. Жок, Аллах Тааланын адилеттүүлүгү ал жерде дагы кайталайм, теңдик эмес, адилеттүүлүктү Аллах Таала шарт кылган, Аллах Таала талап кылган жана Аллах Таала ушул нерсени жер бетинде
адилеттүүлүктүн таразасы менен Аллах Таала бардык нерсени өзүнүн ордуна койгон. Мына ошондуктан дагы азыркы учурда адилеттүүлүк бузулган жерде, демек ал жерде зулум болот. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Курандагы вайлул лил мутаффифин деген тараздан ургандарга Аллахтын каргышы болсун деген аяттын маанисинде дагы алар кимдер десе, алар таразадан бирдемкени алган кезде алар ашыгы менен алгысы келет. Алар эми бирөөдөн бирдемкени саткан кезде юхсирун, аларды кемейтип, аны башкага бир зыян жеткизгиси келген адамдар, бул тараздан ургандар. Мына ошондой адамдарга Аллахтын каргышы болсун деп Аллах Таала Куранда эскерткен, кайрылган. Тараздан ургандар кимдер дегенде, алымдарыбыз айтат, Аллах Таала ошол убакытта эң көп таркалган, эң көп жайылган, күнүмдүк турмушта колдонулган нерсе бул тараза болгондуктан Аллах Таала таразаны мисал келтирген. Бирок мунун максаты негизи бардык адамдын акысына келгенде, бардык адамдын укугун өз ичине камтыйт. Адилеттүүлүктүн таразасы деп алымдарыбыз тафсирлеген. Мына ошондуктан дагы эгерде бир эркек адам өзү эркек болуп туруп, өзү эркек катары ал өзүнүн аялынан, өзүнүн балдарынан өзүнүн гана акысын талап кылса ашыгы менен, бирок ошол эле учурда аялдын акысына келгенде, балдардын акысына келгенде алардын акысын толук ада кылбаса, алардын акысын бербесе, ал тараздан ургандарга келет. Ошол Аллах Тааланын каргышына, Аллах Тааланын азабына дуушар боло турган адамдардын катарына келет дейт. Ошол эле учурда тескери адилеттүүлүк аял заты дагы өзүнүн өмүрлүк жолдошуна, күйөөсүнө же балдары ошол аталык акысына, атанын укугуна толук бербесе, тескерисинче акысына кирсе, басымдаса, бул да тараздан ургандарга келет дейт. Мына ошол сыяктуу эле жөнөкөй адам, эркек бир адамды атадан баштап, бул жогорку деңгээлге чейин бир кол астындагы нерселердин өзүнүн гана акысын талап, алардын акысын бербесе, же кол астындагылар өзүнүн гана акысын талап кылып, жетекчиликтин акысын бербесе деп, ошондой нерсе эң жогорку деңгээлде эл башын, журт башын кайтаргандарга чейин, журт башында тургандарга чейин тиешелүү дейт. Ошондуктан журт башында эл башкарып турган адамдардагы кол астындагы нерселерден гана жоопкерчиликти талап кылып, өзүнүн акысын ашыгы менен алып, бирок алардын акысына келгенде, алардын укугуна келгенде, эгер адилеттүүлүк кылбаса, алардын акысын кемейтип, кемситип калса, бул да тараздан ургандарга кирет деп айткан. Мына ошондуктан бардыгыбыз келиңиздер, Аллах Таала сиз менен бизге бул жашоонун адилеттүүлүктүн таразасынын үстүнө курган адилеттүүлүккө басым жасап, бирөөнүн акысына кирүүдөн, бирөөнүн укугуна кирүүдөн Кудай жараткан баары сактаган болсун. Ушул аяттын тафсиринде баяндагандай, эгерде кайсы бир жерде, кайсы бир коомдо эгерде зулум боло турган болсо, Аллах Таала ал имандуу коом болсо дагы Аллах Таала ал жерден эң алгач берекени көтөрүп коет деп айткан. Эми тескерисинче кайсы бир коомдо адилеттүүлүк болсо, Аллах Тааланын жер бетиндеги эң чоң, эң негизги талабы болгон адилеттүүлүктү орносо, ал имансыз коом болсо дагы Аллах Таала аларга береке берет деп айткан. Мына ошондуктан азыркы учурда мусулман болуп туруп, азыркы учурда биз ыйман келтиргенбиз деп туруп дагы абалыбыздын тилекке каршы айырма болуп аткандыгы, тескерисинче кээ бир имансыз коом деп айткан коомдор бизге караганда алдаганча, алар алдыга кетип аткандыгын дагы бир көз чаптырсаң, сиз менен биздин эң чоң айырмабыз болуп аткан ошол адилетсиздиктин айынан, тескерисинче кайсы бир учурда бирөөнүн акысы, бирөөнүн укугу тепселенип аткандыгы, мыйзам бузулуп аткандыктан дагы Аллах Таала берекени көтөрүп аткандыгы, бул жерде ошол мусулмандардын алсыз болуп аткандыгы эң чоң себептерден бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан биз үй бүлө баалуулуктары дегенде, үй бүлөнү канчалык бекем болуусу, үй бүлөнүн канчалык сакталуусунун маани болгондо, эң негизги нерсе адилеттүүлүктүн үстүндө курулган, адилеттүүлүк талап кылынган нерсе экенин эч качан эсибизден чыгарбайлы. Жараткан бардыгыбызды бул дүйнөдө акыреттеги өзүнүн адилеттүүлүккө менен жашоо кечиргенге, адилеттүүлүгүн орнотконго жараткан бизге жардам берсин. Аллах Таала өзүнө да арам кылган жана бардыгыбызга арам кылынган зулумдан, бирөөнүн акысын, бирөөнүн укугуна киргенден жараткан баарыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.